Мен сұрадым да, Қытайдың бір мыйзамын оқыған өкіметтің мүшесі бар. Инвестициясын қантып қорғайды десем, біреу де білген жоқ та. Мен ұғышымша, азыр Қытай бая бұтына тұрып, чоң екінің бірі олған өлкө боло тұрған болып қалып атат. Эми бұл Австралия, Африкада, Кыргызстанга да акчаны көп берип атат дагы, инвестицияны коргош үчүн биз күч колдонууга дагы даярбыз дегенди кичинеден четтин чыгара баштады да. Азыркы 5-чи Кытайды башкара турган элита келди. Булар англис тилин судай сүйлөйт. Илгеркидей Советтер Союзу менен подмосковный вечераны ырдашпайт. Булар акчаны так санайт. Анан сураганда дагы баягы Кытайдын империялык духу ойгоно баштады да. Ушундай болуп атканда булар менен өтө этият болбосок, өтө коопсуз адамдар дагылар бар. Президент Садыр Жапаровка Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Шакиевге жана УКМКнын төрагасы Ташиевге Кыргызстандагы эң коркунучтуу мамлекеттик кылмышкер катары министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууну суранам. Ал Кыргыз Республикасынын салык системасын толугу менен жок кылды. Нотариаттын электрондук документ жүгүртүү системасын шал кылды. 12 жылдык билим берүүнү жинди системаны киргизди. Президент мугалимдерге ноутбуктарды сатып алуу үчүн бөлгөн 2 миллиард сомду уурдады. Бишкек шаарынын салык кызматкерлерин колдоп, алар кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, 2024 жылы гана Бишкекте 3 миллиард сомдон ашык товардык транспорттук накладдыктарды кабыл албай четке каккан. Бул Бишкек боюнча гана. УКМК кээ бир ири өндүрүүчүлөр жана акциздик товарларды арак, суусундуктар, шекер камтыган азыктар, тамек буюмдары импортоочулар бул продукцияны республиканын түштүк аймактарына негизинен жеткирип жатып, тиешелүү эсепке алуу базаларында жүк ташуучу документтердин четке кагылып, кайтарылып берилгендигин каттагандыгын аныктады. Акылбек Жапаров дун күнөөсү менен Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы илимий даражаларды докторлук, кандидаттык, доценттик, профессорлук берүүчү улуттук аттестациялык комиссиясын анын ишеничине Асизбаев Рустам жетектеп жатат. Ал жалган профессордук дипломго жана президенттин жарлыгын бузган. Акылбек Жапаров өзү жалган профессордук дипломго болгон жалган илимпоз. Аны 2022 жылы мурдагы НАК төрайымы Тыналиева НАКтагы коррупцияны колдонгондугу үчүн пара катары берген. Акылбек Жапаровдун докторлук диссертациясындагы плагиаты массалык маалымат каражаттары 2018 жылы эле ачыкка чыгарышкан. Анын 234 барактан турган диссертациясынын 120 барагы плагиат. Башкача айтканда, иштин жарымы. Демек, бүгүнкү күндө Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугуна эң чоң коркунуч, бүгүнкү күндөгү эң коркунучтуу мамлекеттик кылмышкер болуп саналат. Ал мамлекетибиздин негизги элементтерин жок кылууда. Салык системасын, анын администрацияланышынын жоктугу жана салыктын бир нече эсе өсүшү менен, калкты билим берүүнү жок кылуу менен, бийликти өзүнүн коррупциясын жайылтуу менен. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Тастанбек деген досубуз сколиозорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болот эле туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Assalamu alaikum. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп ал жериме бер жериме анан жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып дем алышым кыйындатат да. Түнү жатканымда кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлерди массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине да перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Her gün bir kilonda baktım.
Bundan bir kadar okşuğun işleri yaşap, elge hizmet kılıp, ömrün uzun olsun, soyun belent olup, her daim yolun çidir olup, doldursun çidir olup, aman etsen göktün könü katarında bağışlakamın, sen zaman, o ne kurgiriyor. Bundan bir kadar Allah Teala, işte senin şeyler üzülür. 10 yıl 15 yıl fizilet veresin. O ne? Ömrün uzun olsun koyun. Uzundan 90'a çıktım. Benim atama o pokşacı gelsin. Atam da sağ olsun Allah'ım, şilerimizde geçtiğimizde, halkımızda, Ötken batırlarımızga tazim kılıp, ordumuzdan 1 minut durup eskerip koysak dep aytıp ketkim kelet. Rahmat. Эме батырларыбызга таазим кылып, ордубуздан 1 минут турабызбы, 1 саат турабызбы, ал таазим көрсөтүлүп кетет. Мусулманчылыкта андай нерсе жок. Орозо маалында жаштап дуа кылгыла, ошол жакшы болот. Мен ойлойм. Туура. Мына апке бере алып кел. Бере алып келсең. Мына ол жерде батыр катта бар. Мына урматтуу депутаттар. Мына альбом. Мына альбомдо толук бойдон ар бир метр жерине чейин тартылып, кол коюлуп, чегерилип бүттү. Кимдер көргүсү келсе, бирок бул альбом секретный. Келиңер, допускуңар барыңар, келгиле да көрүп кеткиле. Любой. Сиз айткан эме жол кайерге Тажикстан кайерге чейин барат, водозабор кайерде турат, бардыгы бул жерде жазылган жана көрсөтүлгөн. Макулбу? Ошон үчүн кааласаңыздар, мунун да келип көрсөңүздөр болот. Мына, пожалуйста, мунун баарын даярдап койгонбуз. Биз Марлен Абдурахманович экөөбүздүн оң рулдуу машиналар боюнча заключение бербейсиңерби өкмөт? Же президенттин указына каршысыңарбы? Ошону айтып койсоңор, каршысыңарбы, каршы эмессиңерби? Экинчиси, урматтуу ички иштер министрлиги, силер деле президенттин указына каршы эмессиңер да главкомдун, Указ оң рулдуу машиналар боюнча немедленно күчүнө кирет болчу. Анан оң рулдуу машиналар чыгарып оформлять этип баштабайсыңар. Анны кармалып жатат көп жерде жатпайбы стоянкаларда. Четтен баразат ал, мыйзамда жазылып турат указда. Указга кол коюлган күндөн баштап кирет деп. Силер аны кармаган укугуңар жок, аны оформлять этип эле жана 3 категорияга бөлбөдүңүздөрбү? Эгер запчас болсо анда алып каласыңар да, берки экөөнү уже немедленно алып туруп эле берип өткөрүп бериш керек. Урматтуу кыргызстандыктар, оң рулдуу барлар. Эртеңден азыртадан барып оформлять этсеңер болот машиналарыңарды. Мына барып туруп, стоянкадан чыгарып, барып туруп документиңерди алып, унага барып, жанакы төлөмдөрүңөрдү төлөп, уже президент указы күчүнө кирген. Бизге чалбагыла, барып унадан требовать эткиле, милиция органдарынан требовать эткиле, бизге чалып, таможняга барып, растаможка кылып, аны алып барып, аны оформлять этип, өзүңөрдүн машинаңардын объемуна жараша бүгүндөн баштап, азыртадан баштап оформлять этсеңер болот. Рахмат.